тоо Жабалы Нур тоосу деп аталат. Башкача айтканда Нур тоосу деп аталат. Мына ушул куттуу тоодо Хира үңкүрү жайгашкан. Ал эми Хира үңкүрү болсо, бул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын алгачкы пайгамбарлык милдети жүктөлгөн үңкүр. Пайгамбарыбыз 38 жашынан баштап эле мына ушул тоого, Нур тоосуна, мына ушул Хира үңкүрүнө келип, жараткан Аллах Таала жөнүндө ойлонуп, алдыңыздарда көрүп тургандай бул Мекке шаары. Мекке шаарында бут барастык, бутка сыйынуулар абдан көбөйүп кеткендиктен пайгамбарыбыз мына ушул меккеликтер тууралуу, ушул жердин жашоочулары тууралуу көбүрөөк ойлонуп, жараткан Аллах Таала жөнүндө көбүрөөк фикир кылып, ойлонуп, мына ушул Нур тоосуна, Хира үңкүрүнө келип тафаккур кылат эле, ой жүгүртөт эле. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле, биз тоонун жарымына мына араң демибиз сыгылып, колдорубуз, буттарыбыз калчылдап, араң жетип келдик. Ал эми пайгамбарыбыз бул тоого, бул үңкүргө дайыма каттап турган. Ал кезде пайгамбарыбыздын заманында мына мындай тепкичтер болгон эмес. Пайгамбарыбыз тоо ташты, топурактарды аралап басат эле. Ошентип мына ушул Хира үңкүсүндө алгачкы пайгамбарлык милдет пайгамбарыбызга жүктөлүп, Жабраил алейхиссалам дагы өзгөчө кубаныч менен, өзгөчө күтүү менен келген эле. Себеби Жабраил алейхиссаламга дагы Аллах Тааланын акыркы элчисине элчи болуу Жабраил алейхиссалам үчүн дагы өтө чоң сыймык эле. Келгенден кийин анан түн менен таң алмашып жаткан кезде, гүлдөр ачылып, куштар сайрап баштаган кезде Жабраил алейхиссалам келип пайгамбарыбызды бооруна сыгып туруп, икра, жараткан Аллах Тааланын аятын пайгамбарыбызга угузат. Икра, окугун деди. Ал эми пайгамбарыбыз окуганды да билбейт эле, жазганды да билбейт эле. Мен окуганды билбеймин, жазганды билбеймин дегенде Жабраил алейхиссалам кайра-кайра кайталап туруп айтты дейт. Окугун, окугун деп айтты дейт. Мааниси окугун, жараткан эгеңдин аты менен окугун. Тагыраагы Алак сүрөсүнүн алгачкы 5 аяты мына ушул гар Хирада, Хира үңкүрүндө түшкөн. Ажылыкка же умра сапарына келген мусулмандар Нур тоосуна чыгып, андагы Хира үңкүрүн зиярат кылууга аракет кылышат. Үңкүр Каабадан 2 чакырым алыста жайгашып, тоонун бийиктиги 500 метрди түзөт. Тоонун башына чыгуу бир топ татаал болгонуна карабай, бул куттуу жайды өз көзү менен көрүү үчүн каары жашы дебей чыгууга аракет кылышат. Ислам тарыхындагы эң маанилүү окуя мына ушул тоонун үңкүрүндө катталып, анда Мухаммад пайгамбарга Аллах Таала тарабынан пайгамбарлык милдет мына ушул тоодо жүктөлгөн. Урматтуу достор, мына бул Хира үңкүрү мына ушул жерлерден пайгамбарыбыз мына ушул таштардын жаракаларынан өтүп жүргөн, мына ушул таштарды берекелүү колу менен кармап жүргөн. Биз албетте бул таштарга сыйынбайбыз. Болгону пайгамбарыбыз ушул жерге келгендиги үчүн, Куран алгач мына ушул үңкүрдө түшкөндүгү үчүн, пайгамбарлык вазифа пайгамбарыбызга жүктөлгөн жер болгондугу үчүн урмат сый кылабыз. Ал эми бул жерде атайын бир намаз окулбайт. Үңкүр өтө деле чоң көлөмдө эмес, мындайча айтканда чоң таштын бир чоң жаракасы деп айтса болот. Узундугу 4 метр, ал эми кенендиги 2 метрден турган өтө чоң көлөмдө эмес болгон үңкүрдүн ичи салкын болот, жайдын ысык аптабында. Ал эми таштардын жаракасында шамалдан, сууктан тосуп турат. Жабраил периште келип, Курандын Алак сүрөсүнүн, тагыраагы Икро сүрөсүнүн алгачкы 5 аяттарын пайгамбарыбызга оку деп буйрат. Пайгамбарыбыз ал кезде окуганды да, жазганды да билбейт эле. Ошентип Жабраил алейхиссалам бир канча ирет оку деп буйруганына пайгамбарыбыз окуй албайм деп жооп кайтарды. Алгачкы кабардын түшүүсү пайгамбарыбызды абдан коркутту. Коркконунан кайсыл тарапка бурулса да, маңдайында улуу периштени көрүп атты.
Ошентип Жабраил алейхиссалам көздөн кайым болгон соң пайгамбарыбыз үйүнө кайтып болгон окуяны Хадича энебизге айтып берип, денесин калтырак басып, Хадича энебиз аны ороп жаткырып койду. Бул окуядан соң пайгамбарыбыз Хадича энебизге мага бир нерсе болот деп коркуп жатам дегенне, Хадича энебиз пайгамбарыбызды тынчтантып, камсанаба, сага эч нерсе болбойт. Анткени сен эң чынчыл инсансың. Сен эч кимдин аксын жеген эмессиң. Тууган урукка мамилең эң сонун. Аманатка бекем туура сүйлөгөн инсансың деп Хадича энебиз пайгамбарыбызды тынчтантып жатты. Мына ушул күндөн баштап 22 жыл, 6 ай, 14 күн бою Куран аяттары пайгамбарыбызга түшүп турду.